Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Бүгүнкү чыгарылышта мамлекеттик жөлөк пул темасын талдамакчыбыз. Студиябыздын коноктору эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Талайкүл Исакунова жана депутат Айда Касымалиева. Кош келдиңиздер. Мына шаршемби күнү мамлекеттик пособиялар боюнча мыйзам долбоору жана бир катар мыйзамдар өзгөртүүлөргө дуушар болду. Мына биринчи окууда кабыл алынды. Бирок талаш талкуу абдан кызуу болду. Айрыкча мына Айда Касымалиева, сиз өнүктүрүү министрине мурдагы коллегаңызга катуусын айттыңыз. Чынында эле көрүп турган аудиторияга, шайлоочуларга абдан эле мындай бир карама каршылык болгондой сезилди. Бирок иш жүзүндө кандай? Мындан кийин эми кантип иштейсиздер? Сиз ошол мыйзамды кабыл албагыла деп өзүңүздүн коллегаларыңызды улам чакырып аттыңыз. Болбой эле депутаттардын көбү колдоп берип койду. Эми эмне болот? Туура сурооңуз туура. Мен эми негизги Талайкүл Базаркуловнага каршылыгым жок, бирок өзүңүз байкагандай мыйзам абдан талаштуу болду да. Анан чын эле элдин башын биз айланттык. Депутаттар дагы, министрлик дагы азыр түшүнбөй атышат. Кайсы мыйзам иштеп атат, эмне болуп атат деп. Бирок сурооңузга жооп берип коеюн. Кеп талаш тартышканда эмес, биз ушул бир чечимге келишибиз керек да. Экинчи окууда эми биздин сунуштар, айтылган сунуштар мурда эле айтылып келген. Талайкүл Базаркуловна аларды билет. Жумушчу топто дагы чогуу иштешкенбиз. Ошол эки мыйзамдын эң жакшы жерлерин алышыбыз керек дагы. Мындай жуурулуштуруп, жакшылап, жакшы мыйзам элге тартуулашыбыз керек. Бул жөлөк пулдар негизи башынан эле ошол жанагы балдарды, жаш балдарды коргойлуу, үй бүлөнү коргойлуу, ошолорго мамлекеттик бир кам көрөлү мамлекет тарабынан деген максаты болгон. 2017 жылда ошондой эле, азыркы сиздер алып келип аткандагы ошондой эле суммасы да өзгөрбөйт, жана кошумча 1 миллиард 800 миллион сомдук кошумча сумма дагы өзгөрбөйт деп айтып атасыздар. Чынында эле эмне өзгөрүүлөр болот? Мисалы ушул 2-3 окууда кабыл алынып калса, мына 1 апрелге чейин деп тиги сунуш берилди эле өкмөт жылдын башында. Эмнелер өзгөрүлөт? Кимдер пособия алат дагы, кимдер албай калат? Айда Камчыбекова айткандай, бул жалгыз гана ошо биздин министрликтин маселеси эмес. Жалгыз гана Айда Камчыбековнан же Карамат Бабашевнан маселеси эмес. Мынакей аябай коомчулук канчадан бери мындай көңүл мындай кунт коюп отслеживать этип атат да, мына ход развития событий. Андан сырткары мынакей көчө байкасаңыздар, депутаттардын баары болду. Баары суроо бергенге аракет кылды. Чындыгында бул абдан көйгөйлүү, баягы коомчулукту абдан баягы мындай тынчсыздандырган маселе да. 17-жылы кирген мыйзамда, мынакей июль айында кирген мыйзамда ошондо баягы муктаждыгын карабай, доходун эсептебей, ар бир үй бүлөгө балага биринчиден жанагы сүйүнчү пул 4000 сомдун чегеринде 3 жашка чейинки балага, анан 3 жаштан 16 жашка чейинки үй бүлөдө 3-чү баласынан баштап деген. Анан ошого мамлекеттик бюджеттен дагы 1,8 кошулду эле да. Бирок маселенин баары ошол акчада болуп жатат да. Эгерде мына ошол акчаны бөлүштүрүп келгенде чындыгында баарына жетпей жатат. Анан мен айтып атам, бүгүнкү күндө биз деле, например, Айда Камчыбековна экөөбүз баягы. Демек азыркы өзгөрүү ошол акча жеткирүүгө аракет кылып атышпы да. Ким өтө муктаж болгонуна ошол муктажын биз эметипчи, мына маселенин баары эле маселе ошол муктаж үй бүлөлөрдү аныктоо болот. Кыскартып айтканда, баягы муктаждарды таап туруп ошого берели деп атышсыздар да. Мыйзамдын түпкү өзөгү ошондой экен. Жыйын учурунда депутаттардын бири дагы ушул тууралуу суроо берди эле, тасманы көрүп алсак. Буга чейин биз 800төн берип келсек, азыр мыйзам жаңы өзгөрткөндөн кийин деле силер айттыңар дагы эле 800 болот деп. Эгер бизде 2 миллиард кошумча болсо, ошол 800 сомду биз 1400гө чыгарышыбыз керек эле. Анткени бул конституциянын талабы. Прожиточный минимумдан ылдый болбош керек деген. Буга чейин деле Кыргызстан мамлекет катары ошол жөлөк пулдарды балдарга берип келген. Мындан кийин мына 1 миллиард 800 миллион багы кошумча бюджеттен табат деп атпайбы өкмөт? Анан кийин ошол жанагы пособиялар көбөйбү же көбөйбү? Көбөйсө канчага көбөйөт? 100 сом, 200 сом, 300 сом. Мындай да, азыр Кенжебек Сатымкович мына туура айтып атат. Биздин конституция саламаттык сактоо бекер, билим берүү бекер, жөлөк пулдар жана башка төлөмдөр прожиточный минимумдан төмөн болбош керек. Прожиточный минимум бул 5000 сомго жакын акча да.
Анан бүгүнкү күндө чындыгында мамлекетибиз ошого мүмкүнчүлүктөр барбы? Бирок конституцияда дагы мындай деген норма бар. В соответствии с экономическими возможностями страны дегендейчи. Анан биз мына ошого бар айтабыз. Жылдан жылга жөлөк пулдун размери көбөйүп баратат. Эгерде мурун башында жөлөк пулду берип баштаганда 100 сомдон, 200 сомдон баштаганбыз. Бүгүнкү күндө мынакей 810 сомго жеткиргенбиз мурдакы жылычы. Анан азырынча быйылкы жылы ошол өлчөмдө калып атат да. Анткени себеби мынакей биз айтып атабыз. Буга чейин жана 900 сомдон бир үй бүлөнүн мүчөсүнө доходу ошондон аз болсо 900 сомдон ошол үй бүлө жөлөк пул алганга мүмкүнчүлүк болот эле, укук түзөт эле. Бүгүн ошол жана ошол чыртаны 900 сомдон 1420 сомго көтөрүп атабыз. Эмне үчүн 1420 сом? Мынакей Улуттук статистика комитетинин белгилөөсү боюнча, официальный маалыматы боюнча, мына чырта крайней бедности 2007 жылдан бери мынакей азайып келатат. Мурун эгерде ушул эң баягы жакырчылыктын эң четки абалында 6%тан адамдар, почти 7% адамдар жашаса, бүгүнкү күндө Кудай өтөбө 0,8%га түшүп жатат да. Ошондо бул 1420 сомдон аз пайда кылса адам киреше аз болсо айына бир мүчөгө, үй бүлөнүн мүчөсүнө, значит бул үй бүлө эң баягы жакыр жашагандын деңгээлинде деп эметилип атат да. Биз ошон үчүн бүгүнкү күндө мына жаңы мыйзамдын негизинде ошо 900 сомдон 1420 сомго көтөрүп атабыз да. Эгерде бир үй бүлөнүн мүчөсүнө 1420 сомдон доходу аз болсо, значит ал үй бүлө жөлөк пул алганга өбөлгү түзүлүп атат да. Ошону менен азыр мындай бүгүнкү күндө мынакей Аида Камчыбековна да айтып атат, көп арыздар бар депчи. Мына мен мындай жакыр жашап атам, мен кире албай калып атам, менин тигил доходум десеп деп атат. Мына ошолордун көбүнчөсү бүгүн киргенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Жанагы 2017 жылы кабыл алынган өзгөрүүлөрдө эң негизги мына сиздер ошо Карамат Бабашевна экөөңүздөр баягы келтирген жүйөлөрдүн бири бул жанагы коррупция маселесин жоюу болчу да. Ошол коррупциясыз бардыкка жанагындай кошумча справка жана кошумча бир доходдорду бирөөлөр эсептебестен жалпы эле бирдей мындай критерийлерди коюп коелу мамлекет. Анан кийин коррупция болбостон бардык эле балдар алсын, бардык эле үй бүлөлөр алсын деген бир эме тиги сунуш болчу да. Азыр мисалы ошол сунушту 2-3 окууда кантип эми ошол параметрлерге кантип кайтып келе алабыз? Эмне кыла алабыз? Же ал уже болбой бир башкача да сунуштар болобу? Болот. Мисалы үчүн биз эмне себептен сындап атабыз да, мына өкмөт кечээ алып келген мыйзамды Бакиев мезгилинде кабыл алынган, Бакиевдин мыйзамы деп айтып койсок дагы болот. 2009 кабыл алынганда ошол эң негизгиси бул коррупция. Анан ошол бөлүнгөн акчалар чыныгы эле муктаж үй бүлөлөргө жетпей, жолдон ар кимдин чөнтөгүндө калып атат деген кеп болуп атат да. Биз чындап эле мамлекет бөлгөн акчаны, чоң акча бөлүнөт, чындап эле муктаждарга берип атабызбы же система аларды көрбөй, мисалы үчүн жанагы жакыр балдардын 60% жөлөк пул албай жатат деген цифрлар бар да, расмий. Анан биз сунуштарды бергенбиз, жумушчу топто дагы. Биз ошо баарына текшерсек, ошол коррупция жоюлуп, оңойлоштурулуп, анан ошонун ичине жана жакырлар да кирип калат, анан балдарды бөлбөйлү дегенбиз да. Бирок кийин бизге дагы биздин мыйзам боюнча да сындар айтылды. Ал сындарды биз кабыл алдык, компромисске барууга даярбыз. Бирок бир дагы сунушубуз ошо жумушчу топто мен мүчөсү катары кабыл алынбай калды. Ал кандай сунуш эле? Мына сүйүнчү калды. Сүйүнчүдөн кийин жана балага жөлөк деген негизги бар да, негизги. Бул бардык үй бүлөлөрдөгү бала 3 жашка чейин 700 сомдон ай сайын алат деп 700 сом деп өлчөм киргизген. Бирок ошол 3 жашка чейинди биз 1,5 жашка чейинге кыскартууну талап кылып атабыз. Ошол экинчи окууга ошол сунуш катары кирет. Ошондо акча да азаят да. Мына акча көбүрөөк кетпейт. Бирок ошол 1,5 жашка бериле турган бардык үй бүлөлөр эмес, бул колунда барларды бөлүп атабыз. Ал дагы сунуш катары кирет. Колунда бар дегенде критерийлер бар. Бул жанагы руководящие должности, мисалы үчүн депутаттар анын ичинде жанагы акционердик коомдордун башчысы, ошондо бир топ адамдар чыгып кетет экен. Ошондо байлар эмне себептен кедейлерге жетпей атса, байлар алыш керек деген суроо чечилип атат да. Калганы менен биз макулбуз. 1,5 жаштан 16 жаштан даректүүлүк кала берсин. Андан сырткары депутаттардын бири ошол чын эле муктаж балдардын, муктаж үй бүлөлөрдү ошол министрлик болобу, өкмөт болобу аныктап тизмесин түзбөйбү деген да сунушту айтты эле да, ошону көрүп алсак. Эгерде так учет болбосо,
Мына мамлекет тараптан жылыга көп өткөнгө аракеттер болуп атат. Жардам берели деген ниет болуп атат. Мунун баары жакшы. Эгерде учет жок болсо, ал акчанын баары кайда кетет? Анан эми жердеги комиссиянын баарына ишенич да кыйын да. Жакшы көрүнгүлөрү келет. Кыргызда куда сүйөк деген бар. Жек жаат деген бар. Анан кошо берет баарына, айланай мен да кошуп койчу деп бирөө келет. Дагы бирөө келет, мени кошуп койчу деп. Кошо берели, анан аягы эмне болот? Негизи ошол пособия берүүдө деги эле эгер азыркыдай механизм менен кете берсек, коррупцияны жоя алчудай эмеспиз да. Чын эле азыркы Иса Өмүркулов депутат айтып аткан нерсе бар да. Бизде чын эле жанагы достчулук, тууганчылык, таанышчылык, андан сырткары жөн эле акча берип койгон адамга жөлөк пул бөлүп берүү сыяктуу көрүнүштөр ар дайым бар. Муну эми сиздер министрликтер барып талдап баардыгын аныктай албайсыздар. Бирок кур дегенде ошол чын эле муктаж адамдардын тизмесин түзүп, ошолордун баягы маалыматын бир жерге топтоп, анан кийин адрестүү түрдө мына ушунча адамга, ушунча балага жөлөк пул керек экен деп өкмөткө сиздер бир маалымат берүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Ибрагим, өзүңүз айтып кеттиңиз, баягы ошо сиздин министрликтер буга жетише албайт депчи. Чындыгында буга жетише албайт. Анткени себеби биздин ар бир райондо алсак бир 4 адам иштейт да. Бул ошол мамлекеттик ошо жөлөк пулдарды чегерүү боюнчачы. Чындыгында ошон үчүн биз жанагы ошол айыл өкмөттөрү буга чейин ошол аткарып келгенде, бирок Иса Шешенкулович мен да макулмун да. Ал дагы ошо туура айтып атат, что ар бир комиссияга ишене берүүгө мүмкүн эмес депчи. Бирок ошол айылдын деңгээлинде айыл өзү билет чындыгында. Кайсы адам чындыгында жакыр, кайсы адамдын колунда бар, кайсы адамдын колунда жок. Кайсы адам бүгүнкү күндө абдан ошо мамлекеттик тараптан муктаж, жардамга муктаж экенин билип койсом болобу, кечиресиз. Сөзүңүзгө аралжы. Мындай болуп атат да, негизги адилетсиздик ушул жерден чыгып атат. Биз канча көрөбүз, барат дагы ошол эле жакыр үй бүлө же ошол эле экөө тең жашайт, а кошунасы алып атат жөлөк пулду, өзү албайт. Тилекке каршы система иштебей жатат да. Система иштебей, адилетсиздик ошол жерден чыгат дагы, чын эле ошол жерде мисалы үчүн айыл өкмөттөрдө иштеп атпайбы, комиссия депчи, мен да иликтеп көрдүм. Айыл өкмөттөрдө комиссия деген аты чоң да, чоң угулат. О, комиссия бар экен, алар такташат экен деп ойлойбуз да. Бир айыл өкмөттө 27 комиссия, ошол комиссия деген бир эле адам аткарат. Ал баарын мындай текшерип, жана подворовой обход деп Иса Шешенкулович айтып атпайбы? Андай жок болуп атат да. Айыл билет дегенибиз менен бизде так механизм жок болуп атат. Так механизм бул декларация, налог, бүт баары кагаз жүзүндө болсо, ошондо биз айта алабыз да, адилеттүү мына кагаз, мына чечимди ушундай кабыл алдык деп. А бул жерде азыр субъективдүү болуп атат. Сен киресиң, сен кирбейсиң болуп калып атат да. Ошо тилекке каршы маселе ошол жерде. Мен дагы керек болсо еще дальше хочу сказать. Бул бүгүнкү күндө биздин социалдык саясат, бул мындай советтик, социалисттик саясат гана катары калып атат да. Баягы биз кандай сунуштар бар анда? Советтик, социалисттик саясат деген бул кандай? Бул биз баарына мамлекет мындай жооп беришибиз керек. Ар бир адамга депчи. Мына мен айткым келет министр катары. Бир жылдан бери мен да бул маселени менен аябай иштеп жатам, аябай анализдерди жүргүзүп жатам да. Бирок мен айтам, 17-жылы кирип калган июль айында мыйзам бул шашылыш түрдө болуп калды. Кичине мындай обоснованиясы болбой калды. Ошондон мынакей бул бүгүнкү жөлөк пул саясаты 7 ай иштеген. Жөлөк пул саясаты бул иждивенческий настроенияга бүгүн да алып келип жатат. Мынакей айылда мынакей тургандардын баары билет. Кээ бир үй бүлөлөргө мынакей биздин азыр атайын долбоорлорубуз бар. Ошол социалдык инфраструктураны да, каналды тазалашабы, арыкты касышабы дегендей, саженца сажать этеби, мына ошолорго барып мынакей да ун май менен баягы бир поддержка кылабыз да, гуманитарный помощь таратпайчы. Ошондо дагычы кээ бир адамдар ошол баягы ишке тартылгандан баягы эметишет да. Жок, сиз айтып атканчы андай ишке барам, андан көрө мага мамлекет. Сиз айтып аткан жатып ичерликчи, биз эл эле коюп коюшубуз керек эмес да, эл күнөөлүү жатып ичер болуп калган, ага бекер акча болсо эле асмандан түшсө алар ала беришет, иштегиси келбейт деген образдан биз арылышыбыз керек. Алар эмнеге айтпайт, иш болсо иштейт алар. Айдайым ошол учурда жанагы кеп ошол муктаж эмес адамдарга да мамлекет жөлөк пул берүүгө биз андан милдеттүү эмес деген дагы ой айтылып атпайбы? Ал кадамдан. Анан кийин мисалы сиз жыйындар залында дагы бир маселени көтөрдүңүз. Бул жанагы эле ошол түшүндүрүү иштери, анан маалымат топтоо. Ошол тууралуу сиздин сурооңузду көрүп алалы. Урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, ошол министрликтин өкүлдөрү,
2017 жылы мыйзам өткөндө 28 июлда президент кол койгон. 1 январга чейин силерде толук мүмкүнчүлүк бар эле. Элге түшүндүрүп, бүт актыларды дайындап, ол жерде Дастан Артипбекович туура айтты. Сүйүнчү дагы азыр көп маселелерди жаратууда. Көп маселелерди. Эмне себептен 1 январга чейин даярданган жоксуңар? Ошол биз дагы уят болуп атпайбызбы? Ушул жерде келип эле кайра депутаттарды күнөөлөп жатасыздар да. Мына чынында эле ошол 1 январга чейин 1 январда башталат деп депутаттар да убада берип койгон. Ошол жөлөк пулдардын жаңы жанагы нормасы кирет, сүйүнчү пулдар бериле баштайт деп. Анан 1 январда эле жанагындай 1 апрелге чейин жылып калбадыбы? Азыркы мыйзамда өзгөртүүлөр, кемчиликтер бар экен, биз дагы кошумчалайбыз, бюджет жетпей атыптыр, туура жеткирели деген ойлор болду. Чынында эле эмне үчүн ошол убакыт берип алып, анан ошол учурда мына бүгүн берилет деген күнү аз калганда гана жанагындай маселелер чыгып атат. Берилет деген күнү башталган жери жок. Анткени себеби буга мыйзам кабыл алынып аткан учурунда деле көп коомчулукта мындай нааразычылыктар болду да. Мыйзам кабыл алынып аткан учурда. Мыйзам кабыл алгандан кийин да биздин министрликке толтура кагаздар келди. Мага атайлап мындай жазгандар да болду. Мынакей силер мындай мыйзам кабыл алып койдуңар. Эми бул мыйзамдын негизинде мынакей мен жакыр жашайм. Мен жалгыз бир инвалид балам бар дейт. Кээ бир аялдар жазышты, мен болгон 2 балам бар дейт. Ошону менен жашап келейтем. Мен күйөө миграция кетип калып кайра келбей койгон. Мына ошонун баары биз албай. Нааразылык акциясына да чыгып кетпеди. Андан кийин декабрда бар, анан нарында болду да. Ошо декабрга чейин баягы эле көп элемелер болуп келди да. Бирок эми мындай бир суроо туулат да. Мындай бир суроо туулат да. Мисалы 1 апрелде дагы ошол мына аз эле убакыт калды да. 2, 3 окуудан өтүш керек азыр сиздер сунуштаган өзгөртүүлөр. 1 апрелге чейин жетишпей калса эмне болот? Анда ошол пособие алчу адамдардын кайра жардам беребиз деп нааразычылыгын пайда кылып албайбызбы деген бир кооптонуу бар да. Мындайда мынакей 9 мартта Жалал Абад областында, 10 мартта Ош областында, 12 мартта Нарын областында мынакей болуп келдик. Биздин министрлик буга чейин ошо биздин министрлик жерлердин баарында мына акыркы айдын ичинде коомдук талкууларды өткөрүп жатат. Мына мен дагы ошо өзүм барып, мен заместительдерим барып, Абдуракан жамааттын Ош Жалал Абадта болду, мен Нарында болуп келдим. Мынакей ошо жерде элдер дагы айтты да, чындыгындачы мынакей бул ушу мыйзамыңарды биз эл кабыл албай койдук. Бизге элге жаккан жери жок, мынакей ошончо мына өзгөртүп атасыңар. Мен токтосом болобу, Талайкүл Базаркуловна, сиз жок, дагы алдап атасыз да. Жок, элдин гана айтканын мага берсеңиз, жолугушууларыңыздар аябай формалдуу өттү. Айыл өкмөт өзүңөрдүн иштеген жок, андай болгон жери жок. Мен уктум го, мен мониторинг жасадым. Жок, мен өзүм катышып, эл жаман кабыл алган деп кантип элдин эсебинен айтып атасыз. Биз депутаттар катары эл менен жолукканда биздин мыйзамды 2017 кабыл алынган мыйзамды эл ушунчалык күтүп атат. Мен телефондорго жооп бере албай калдым, кагаз каттарга. Нааразылык болгон эмес. Ошондо биз шайлоонун алдында жүрдүк, популисттик мыйзам дегени менен, популисттик эмес, 7 айдын ичинде жакшына ойлонуп сиздер менен эсептелип чыккан мыйзам болчу, эксперттер менен дагы. Эл менен жолукканда эл ушул мыйзамды абдан күтүп аткан. Берки мыйзам 2009дагы мыйзамдан чарчап, мен айттым го, революциялык деңгээлге 2010-жылы ошол мыйзамдын салымы дагы абдан чоң. Сиз антип айтпаңыз. Бул мыйзам 98-жылдан бери иштеп келе жатат. Нарындагы митинг болсо, алар айтышкан, ооба, 2 балалуу, жакыр үй бүлө апаларыбыз кантет дегенде, аны чечип коюу токтом менен оңой болчу. Ал акчаны каржы министри беребиз дешкен. Жок, токтом менен эч кандай, токтом менен эч кандай чечүүгө мүмкүн эмес. Анан бул жолу Нарынга барганыңыздарда алар айтышыптыр го. Мен ошол айымдар менен сүйлөштүм. Биз министрге келди эле коомдук талкуу деп. Жөнөкөй эле тар чөйрөдө жолугушу болду, сизге айтышыптыр го. Азыркы биз сунуштап аткан мыйзамды кабыл алып келгиле. 3 жашка чейин бергиле деп айтышыптыр го. Аны эмне айтпайсыз? Бул мыйзамдын кереги жок 2009 деп айтышыптыр го. Айда Камчыбековна. Эмнеге алдап атасыз да? Мен бүгүн жакшы маанай менен келдим эле. Дагы деле биз сиздерге жакшы кадам, компромисс, мол сунуштарды алгылачы. Экономдойлу дагы жакшы, баарын адилеттүү болсун десек, силер кайра эле жалганды айтып атасыз. Айда Камчыбековна, я еще раз говорю, полная видеозапись есть. Анда көрүп чыгатчы сизди, көрүп чыгатчы, ошо 3 жашка чейин алабыз дегендерди көрөлүчү. Встречалардын баарын сиз Жалал Абадта атасыз го, мен дагы Жалал Абадка чалсам, ал жака эл келбептир, калың эл. Калың элге түшүндүргүлө, калың эл менен депутаттардай жолуккула. Ал жака айыл өкмөттүн башчылары, жанагы актив келген. Актив эмнени айтат? Актив ошол мыйзам 2009 аларга жагат.
Алар дагы учурунда туура түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн эмес, министрлик дагычы. Алар айтышкан, силер албай калат экенсиңер деп. Ошол тетирип кеткен. Түшүндүрүү иштери мен ошону айтып атам. Туура эмес жүргөн. Мындай Айда Камчыбек ана. Силер эмнеге даяр мыйзамды жакшы администрировать бул жерде этпедиңер? мындай кылсак болобу? Мисалы, эми буга чейинки азыркы сиз айтып аткан талаш талкуулардын баардыгы палатада да айтылды, комитетте да айтылды. Бирок эми булар азыр эч кандай бир натыйжа бербейт да. Концепциясы өттү да. Концепциясы өттү. Эми мындан кийин ушул жанагы социалдык кам көрүү саясатын, мамлекеттик саясатты туура жүргүзүп кетүү үчүн эмне кылыш керек? Ушул мисалы азыркы мыйзамдагы кийин нааразылыктарга алып келбеш үчүн 1 апрелден кийин дагы элдер айрым бир катмары жок бул мага жакпайт деп чыкпаш үчүн бир чаралар көрүлдүбү деген суроо болуп атат да. Негизинен бул система иштеп келе жатат. Целый мынакей динамиканы анализдердин баарын көрсөтсөк, мына целый министрлик. Мен акыркы жылы министр болуп келип отурам да. Мага чейин канча уже система иштеп келе жаткан. То есть дүйнө жүзүндө бул практика ошондой да. Бул жөлөк пул деген эмне? Жөлөк пулдун саясаты, природасы, философиясы эмне? Жөлөк пул деп өзү айтып турат да. Ошого бул жөлөк пул кымындай болгон мамлекет тарабынан бериле турчу жардам да. Ошого муктаж адамды биз биринчи тастыкташыбыз керек, ошого жардам бериш керек. Эми мына макул, азыр бүгүнкү күндө дагы мынакей ар бир балага муктаж эмесине 700 сомдон берсекчи, макул 3 жашка чейин берели. Эми бул ошол үй бүлөнү жойып атпайбызбы биз? Жок, ал үй бүлөнү дагы алдап атабыз сизчи. Биз 1,5 жашка чейин даректүүлүк деле сакталсын, балага жөлөк деп атабыз. Мейли 1,5 жашка чейин ошол. Жок, анын ичинде да даректүүлүк сакталсын. Хорошо, даректүүлүк менен делечи ошо 700 сом берсек. Мынакей азыр 800 сом берип келе атабыз да буга чейинчи. Бул да чындыгында үй бүлөнүн маселесин чечпейт да. Үй бүлөнүн муктаждыгы мынакей конституцияга ылайык биз жанагы прожиточный минимумдан кем бербешибиз керек да, эгерде жөлөк пул берсекчи. Бирок ошого муктаж адамдарды ошолордун баарын тастыктап чыгыш. Бирок мен айтып атпаймынбы? Тастыктап чыгыш бул жалгыз гана биздин министрликтин гана милдети эмес. Бул Министерство экономики, Государственная регистрационная служба, бул айыл өкмөтү, бул комитет информационных технологий. То есть бүткүл министрликтердин баары адамдардын доходун жана расходун бүгүнкү күнгө чейин биз только государственный служащийлердин доходун гана эсептеп атабыз, туурабы? Башка эгерде мына декларация дохода буюрса 20-жылдан барып кирилет. Жана идентификация животных, то есть мал жандыгы эмнеси бар, автомобильный техникасы эмне бар, үй кимге катталган, мына ошол бул косвенный оценка да, то есть үй бүлөнүн муктаждыгын ошону менен тастыктайбыз. Мунун баары бара-бара келейтабыз, буюрсачы, келейтабыз. Бирок мен айткым келет, биз бай мамлекет эмеспиз. Ошон үчүн биз бул позициядан биз өкмөт мынакей турабыз. Мына мен дагы министр катары позициям ошондой. Ар бир ошол муктаж үй бүлөгө гана биз беришибиз керек. Кереги жок эле үй бүлөлөргө берип, ушундай көрүнүштөр болуп атат. Биз ошол бюрократияны жоелу дагы, биз ачык бир саясатка өтөлүү деген сунуштар болбодубу? Мына дагы бир депутат ошол сүйүнчү пул боюнча бир сунушун айтты эле, көрүп алалы. Метрке көлік кимге берилет? Адам төрөлгөндө ошо наристеге берилет. Андан ашык эмне документ керек дагы? Ага полный справкасы, башкасы, ата-энесинин паспорту бардыгы, нике күбөлүгү бардыгы болуп аткандан кийин дагы силер счет ачтыртып, справка чогултуруп, эмне кыласыңар? Метркени берип атасыңарбы? Копиясын алып калгыла 4000 бергиле. Бербестен ашып ышпасы болуп, бергиңер келбейт дагы региондогулар алар кантип счет ачат? Мына ошол шаршемби күнкү жыйында ошол сүйүнчү пул маселеси да талкууланып кетти да. Сүйүнчү пулду депутаттар деле колдоп атат, өкмөт дагы, министрлик баары эле колдоп атат да. Бирок эми анын аткарылышы жанагындай бир кайра эле справка чогултмай, анан кийин төрөлгөн баланы төрөлдү деп далилдемей, ушундай эмес эле. Төрөлгөндөн кийин бул факт метрка бергенде дароо берилиш керек деп мына 1-январдан бери эле депутаттар айтып атпайбы? Ошондой бир автоматташтыруу мындай жолуна жетишибиз мүмкүнбү? Ибрагим, мен айтып кетишим керек, бул сүйүнчү пул иштеп жаткан мыйзамда деле 98-жылдан бери берилип келе жатат. Баягы аз камсыз болгон үй бүлөгө жаңы төрөлгөндө 2700 сом, мына акыркы өлчөмү ошондой болчу да, берилип кеткен. Бирок аз камсыз болгон үй бүлөгө. Бүгүнкү күндө мынакей жаңы мыйзамдын ошол эле нормасы азыр кирип калды, январдан баштапчы. Ар бир балага, төрөлгөн балага берип атабыз. Чындыгында бул, мен ойлойм, бул это не политика социальной защиты. Это Алтынбек Турдубаевич туура айтып атат. Эмне керек? Бала төрөлдүбү, бүттү, беришибиз керек.
Бул баягы укук берип атабыз да, баягы как төрөлгөн күбөлүгүн беребиз, ошону менен кошо бир сүйүнчү пул берип атабыз да. Ар ким укуктуу. Ошону мына биз азыр автоматташтыруу процессин жүргүзүп жатабыз. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бизге социалдык кызматкерлерге, социалдык защитага келип кереги жок жарандар. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуубузда бүгүн биз жөлөк пулдар, мамлекеттик пособие темасын талкууладык. Саламатта калыңыздар.